Ушул күндөрү Бишкек шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмеси өтүүдө. Иш-чарага министрлик, ведомстволор, облус, район жана айыл өкмөт жетекчилери, шаар мэрлери катышууда. Күн мурун кеңешмеде президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, өлкө башчысы жергиликтүү бийликтерге айыл аймактарды өнүктүрүүгө багытталган бир катар тапшырма милдеттерди койду. Биз Маек программасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул теманын үстүндө талкуу кылмакчыбыз. Программаны мен Самат Айсипов алып баруудамын. Ал эми бизде конокто республикалык кеңешменин катышуучулары Аксы районунун Назаралиев айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинов Талантбек Эркинович жана Алай районунун Гүлчө айыл өкмөтүнүн башчысы Исаев Сүйөрбек Курманбекович. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор. Талантбек мырза, алгачкы суроону сизден баштасам, ушул Аксы районунун Назаралиев айыл аймагы тууралуу бизге кыскача маалымат берип өтсөңүз. Ошол райондук борбордон канча алыстыкта жайгашкансыңар, кандай азыркы учурда курч көйгөйлөр турат көчөгүндө, мисалы республикалык кеңешмеде дагы ушул айтылды, аймактардын социалдык экономикалык абалына өзгөчө көңүл буруу боюнча. Азыркы учурдагы ушу сиздердин айыл өкмөттөгү акыбал. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу теле-көрүүчүлөр. Мына өзүңүздөргө белгилүү, кечээ 21 октябрда республикалык мааниде чоң иш-чара жыйын өттү. Бул иш-чара жыйында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин кеңешме жыйыны чоң форматта өткөрүлдү. Күндүн биринчи жарымында өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич өзү катышып, кеңири баяндама берип, азыркы кирип аткан мыйзам боюнча кеңири маалымат баяндама берди. Ошол менен катар күндүн экинчи жарымында министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик аппараттын жетекчиси Акылбек Үсенбекович Жапаров дагы өзүнүн министрлер кабинетинин мүчөсү менен толук форматта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен биргеликте чоң суроо жооп иретинде жыйын өткөрдүк да. Негизинен бул ушул президентибиздин саясатынын бир четинен уже ишке ашышы, жакын арадамда кечээден күчүнө кирген мыйзамдар боюнча дагы башкаруу жана муниципалдык кызматтар боюнча мыйзамды өзгөртүү киргизилип, кечээ күчүнө киргизилди. Бул боюнча биздин аймактык түзүмдөр болгон райондун акимчилигине, башчыларына ушул чоң кошумча ыйгарым укуктар жүктөлдү да, берилди. Ошол менен катар жоопкерчилик дагы сурала турган болду. Эң туура күндүн талабы деп ойлойм, себеби өлкөдө жоопкерчиликти өлкөнү алдыга жылдырууда, экономиканы көтөрүүдө жетекчилик бир колдуу болгон жакшы да, вертикалдуу власть. Мына ушул себептен эң туура мыйзам болуп, кечээгинде жыйында ар бир аймактардан келген айыл өкмөттөргө дагы чоң тапшырмалар, акимдерге, губернаторлорго чоң тапшырмалар берилди. Буюрса, ушул мыйзам иштеп баштаса, толук ушул өнүгүү жолуна түшөт деген ойдомун. Ушул кезге чейин сиздерде кандай ушул айыл өкмөттө мындай тоскоолдуктар болуп келген? Мүмкүн ошол өзүңүз айтып аткандай мыйзамдык жактан чектөөлөр болгонбу? Мына жаңы мыйзам ишке кирсе жакшы мүмкүнчүлүктөр болот деп атасыз. Буга чейинки мындай ишиңер тууралуу кыскача токтолуп кетсеңиз. Буга чейинки ишибизде айыл өкмөттө кандай азыркы учурда курч көйгөйлөрүңөр бар? Жакшы болду. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү, биздин райондук аким, райондук администрациянын башчылары, акимдер баягы өзүнүн укуктук милдеттери чектүү болгон. Себеби баягы жергиликтүү өз алдынча башкарууда ушу биздин ар бир айыл өкмөттө өкмөт башчылары бүт депутаттар тарабынан шайланып келген. Буга чейин бүгүнкү күндө акимдерге жаңы мыйзам чегинде ушу өзгөртүүлөр киргизилип, дайындоо кадрды, өкмөт башчысыны дайындоо милдет коюлду. Мыйзамды өзгөртүү киргизилди. Анан ошону менен бирге райондун акимчилиги жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн башчыларын бошото албаса, ага тили өтпөсө,
ушундай маселелер чоң көйгөйдү жаратып берген да. Бул жерде депутаттар тараптан дагы баягы шайлагандан кийин айыл өкмөттөр депутаттарга дагы жергиликтүү кеңештин депутаттарына да көз каранды учурлар болгон. Алардын өзүнүн иш аракеттеринде көз карандылык болгон да негизинен. Эми жаңы мыйзам боюнча буюрса бул иштери өзгөртүп жаңы алдыга жылуу боюнча кадрдык тандоо жүрө турган болуп атат. Мына ушу жыйындан кийин январдан баштап жергиликтүү ушу айыл өкмөттөрдүн башчыларында конкурстук негизде тестилөөдөн өткөрүп, баягы президенттин саясаты акимдерди ротация жолу менен район шаарларга эме албадыбы, райондордун акимдерин ротация кылбады. Ошондой эле багытта конкурстук тестилөө өткөрүлүп, татыктуусу калат, татыксызы жумушун тапшырат да. Азыр бул жаңы мыйзам боюнча азыр кайтып келебиз. Мен кийинки суроону Сүйөрбек мырзага жолдоюн деп атам. Мына Сүйөрбек мырза өчө күнү республикалык кеңешмеде ошол облус жетекчилеринен тартып, ушул айыл өкмөт башчыларына чейин президент көп тапшырма милдеттерди аныктап койду. Сиз жеке өзүңүз үчүн ушул кеңешмеде өлкө башчынын сөзүнөн эмне ала алдыңыз? Айыл өкмөттүн ишмердигин жакшырта турган, арттыра турган кандай ой пикирлер болду? Саламатсыздарбы, урматтуу эле көрүүчүлөр. Садыр Нуркожоевичтин азыркы мына жаңы кирип келген мыйзамы боюнча бул бийликтин вертикаль власти кылып ортого коюп бир команда, бир муштум болуп иштөөгө шарт түзүп берип атат. Бул жерде ошол эле райондук администрациянын башчылары, акимдер менен айыл өкмөттөрдүн чогуу, область жетекчилердин, президенттик ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен биргеликте ошол айыл өкмөттөрдөгү болуп аткан көйгөйлөрдү, элдин көйгөйлөрүн чечүүгө чоң шарт түзүлүп берип атат. Жана чоң жоопкерчилик берилип атат. Ол жерден баса белгилеп өтсөк болот. Бул биздин ишмердүүлүгүбүздө, айыл өкмөттөрдүн ишмердүүлүгүндө райондук деңгээлдеги мекеме ишканалар менен чогуу иш алып баруу жеңилдейт. Бири-бирибиз менен ишти түшүнүп, жоопкерчилигин мойнубузга алып, ошол эле акимдер жана область жетекчилери менен чогуу иштегенге шарт түзүлүп атат да. Ошол жагы аябай жакшы болду. Башка мекеме ишканалар менен чогуу иш алып барууда бул жерде акимдер жана область жетекчилерине чейин маселени чогуу чечкенге оңой болуп калды. Мына ушу Гүлчө айылын мисалында айтып берсеңиз, ушу буга чейин кандай сиздерде мындай шектөөлөр болуп келген, кандай көйгөйлөр болуп келди эле? Мисалы жеке сиз бир маселени чечүүдө кандай бир тоскоолдуктарга мүмкүн кабылгандырсыңар? Жок, бул жерде эми тоскоолдук деле эмес, эми чечилип маселелерди койгондо, мисалы айта кетсек, Гүлчө айыл өкмөтү, деги эле айыл өкмөттөрдүн ичинде бул деп ишканалары бар, жолду айтып кетсек болот. Бул жолду айтсак, республикалык значениядагы жолдор жана ички жолдор, айыл өкмөттүн өзүндөгү жолдор деп айтылган жолдор бар. Бир катар ошол жолдорду асфальттоо, түздөө иштеринде биз эми айыл өкмөт болгондон кийин жергиликтүү райондук деңгээлдеги мекеме ишканаларга бир сунушубузду гана берип, биз суранып гана алар менен иштеп келчүбүз. Азыр эми администрация башчысы менен акимге түз ортого коюп, ошол маселелерди чогуу чечүүгө оңой болуп калат деп ойлойм. Чоң ошол мекеме жетекчилер, мекеме ишканалар менен бир багыттагы иштерди жүргүзүү. Бул жерде ошолго аябай жакшы болду дейм. Танытбек мырза, мына көчө күнү ошол жыйында айтылды, мына өз алдынча башкаруу органдарынын ишин активдештирүү керек, жандандыруу керек мындан ары депчи. Анан ушул сиздердин аймакта азыр ушул багытта кандай бир иш пландарды даярдап жатасыңар, эмне ишке киргизе турчу кандай чаралар бар азыркы күндө? Кечеги жыйында белгиленгендей, келечекте ушу жанагы райондук өнүктүрүү фондунун областтык
өнүктүрүү фондун жана ошондой эле райондук мааниге караган маанидеги шаарлардын өнүктүрүү фонддорун түзүп, ушул багытта акимдерибиздин өзүнүн фонду боло турган болуп атат да. Ар бир районго акимдердин өзүнүн фонддору түзүлөт. Ошол эле мезгилде райондун акими ошол өнүктүрүү фондун дифференциалдык түрдө ар бир айыл өкмөттүн бюджетине карата өзү дифференциалдап бөлүп бере турган болуп атат да. Бул багытта ошо кече Акылбек Үсенбекович министрлик кабинетинин төрагасы айткандай, ар бир айыл өкмөттө 3-төн 5 миллионго чейинки кошумча өнүктүрүү фондуна каражат пайда болуп калат да. Мына ушул дагы өтө бизге жакшы бюджетибизге жардам болуп атат. Анан ошол менен бирге эле мектептердин коммуналдык төлөмдөрдү бүт республикалык бюджетке ала турган болуп атат. Бул да өтө чоң биздин жергиликтүү бюджетке чоң жардам болот. Аймактардын жеринде гүлдөп өсүшүнө, аймактар өнүкпөсө эми өлкө өнүкпөйт экен да. Ошого аймактарыбыз өнүгүп барса, ошол жерде иш орундар болсо, курулуштар болсо, татынакай инфраструктуралар өнүксө, буюрса келечегибиз кең болуп, өнүгүү жолуна түшөбүз. Ошол президент ошол көчөгү сөзүндө белгилеп айтты да, мына аймактарда ошол жергиликтүү жетекчилерден баштап мына коррупцияга каршы күрөшүү, аймакка инвестиция тартуу, мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү, мына ушул багытта сиз өзүңүздүн ошол айыл өкмөттүн мисалында айтып берсеңиз, буга чейин ушул атап өткөн багыттарда кандай иш жүрүп келди эле, эми мындан ары кандай жаңы иш чаралар киргизели деп атасыңар да? Ушу бир тез жыйынтык болуш үчүн. Өкмөттүн койгон тапшырмаларына ылайык бизде электрондук санариптештирүү эмесине былтыркы жылы өткөнбүз. Былтыркы жылдан бери бүгүнкү күндө санариптештирүү боюнча маселе жок. Ошол эле мезгилде бизде трансформация маселелери, жерди трансформациялоо маселелери бар болчу. Бул биздин ушу жарандардын жерге болгон муктаждыктарын чечүү үчүн бул кезге чейин ал жерлерди трансформациядан өткөрүп алганбыз. Бүгүнкү күндө ушу биздин мындай муниципалдык багытта объект, курулуш объектисин карьер, муниципалдык карьер ачсак деген оюбуз бар. Бул багытта эми райондук деңгээлде чечиле турган эле маселе болуп калды. Булчу өтө жакшы болду. Мурункусу ушу жайыттарды трансформациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан трансформацияланчу эле да. Бүгүнкү күндө райондун башчылары, акимдер өз жеринде чече турган болуп атат. Эми полигондорубуз бар, свалка төгүлчү. Ал жерлерди дагы райондук деңгээлде акимдер менен чечкенге шарт түзүлүп атат. Жеңилдетилген шарт түзүлүп атат. Кече күнү жыйында да Акылбек Үсенбекович да айтты. Эмне ушу аймакты өнүктүрүүгө эмне тоскоолдук кылып атат? Трансформация маселеси болобу, башка маселе болобу? Ошол маселелерди кайрылгыла, биз бул жактан чечип, министрлик кабинети менен тиешелүү маселелерди мен кол коюп бергенден сиздердин ар жактан аткарышыңар керек, кол коюшуңар керек. Эгер кол койбойсуңар, ишиңерди тапшырып өлкөнүн саясатына каршы турбастан кеткиле деген сөздү айтты. Эң туура сөз, бир адам жоопкерчиликти алып ушундай ишти алып барышыбыз керек да. Анан мурда билесиздер, трансформация маселесине келип эле кээ бир чырлуу маселелер көп чыгып калчу эле да. Ошон үчүн өтө жакшы сөздүү, маанилүү максат ойлорду койду. Кудай калса жоопкерчилик менен ишти тартып аймактарда ишти жүргүзөбүз. Шербек мырза, мына ошол көчөкү жыйында ошол Гүлчө айыл өкмөтү мыкты айыл өкмөттөрдүн бири катары табылды. Ушул нерсе кандай критерийлер менен тандалды, кандай иштер жасалган ошол сиздердин аймактарда ушул биринчи орунга кандайча татыдыңар да? Эми Гүлчө айыл өкмөтүндө, Алай районунун Гүлчө айыл өкмөтүндө дээрлик чоң иштер жасалган, учур менен пайдаланып. Ошол бизге чейинки өкмөттөр, акимдердин дагы салымдары чоң болгон. Бул жерде эң негизгиси ички демөөрчү инвестицияны ички демөөрчүлөрдөн кошо тартып, ал жерден парктарыбызга балдар ойночу аянтчалар курулган,
Гүлчө айылыбызга кирип бараткан жерде чоң аркабыз, түнкү жарыктар орнотулган, жана асфальт жолдор жасалды. Бизде азыр эң ардыга коюп приоритеттүү карап атканыбыз ички демөөрчүлөр менен биргеликте иш алып барып, проектилерди жасап, эгерде ички демөөрчүлөр бир жарым акчалай жардамын берсе, айыл өкмөттүн бюджетинен кошумча кылып биргеликте ошол иштерди аткарууга аракет алып жатабыз. Дегеле бул конкурста көрсөтүлгөндө биздин Гүлчө айыл өкмөтүндө дагы АСФ кайрымдуулук фондунан дагы инвестиция алып келген. Ал жерден дагы Гүлчө айыл муниципалдык собственность катары кылып 21 социалдык жактан коргоодогу үй бүлөлөргө 21 үй бүлөгө дагы үй салынып берилди. Ал жерде социалдык чоң шарча болуп калды. 80 орунду тигүүчү цех курулду, фаптар курулду, бир катар иш-чаралар жүргүзүлдү. Ошолардын эсебинен болуп бул сынактан да биринчини алдык го дейм. Азыркы учурда мындай мына чукулча арада мындай ишке киргизе турган кандай чоң бир долбоорлоруңар бар? Азыр эң негизгиси министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмбекович айтып кеткендей, биргеликте жумуш ордуларын түзүү максатын карап, көбүрөөк ошол жака маани берип атабыз. Анан айылдагы тротуарларды оңдоп түзөө, жолдорду асфальттоо жана таза суу маселесин кошо чечүү максат. Алдыдагы иш-чаралар көп, эми милдетти мойнубузга алдык, ошол милдет менен чогуу иш алып барабыз дейбиз. Азыр эң ошол мына мыйзамдын жакшы жагы болгону бул райондук администрация башчысы аким, областтагы губернатор менен чогуу иш алып баруу жагы жакшы болуп калды бизге. Талапбек мырза, ушул социалдык экономикалык маселелерден сырткары көчө күнү шайлоо маселеси көтөрүлдү. Президент катуу эскертти. Административдик ресурс жана добуш сатып алуу боюнча бул маселеде жергиликтүү бийлик органдарынын дагы ролу абдан чоң, ошо калк менен иштешүүдө. Ошол шайлоо маселелерин уюштуруу иштери кандай деңгээлде өтүп жатат азыркы учурда? Азыркы учурда мурунку шайлоолордо көрдүк, бүт ушул туура эмес, таза эмес шайлоонун кесепетинен ушундай кадамдарга барып, элибиз төңкөрүш, инкылаптар жасап атат. Бул жолку шайлоодо кечээ жыйында дагы айтылды. Өтө ыкылдаттык менен мындай таза шайлоону өткөрүү боюнча чоң тапшырмалар коюлду. Негизинен муниципалдык кызматкер болобу, мамлекеттик кызматкер болобу бул шайлоого аралашпашыбыз керек. Эл өзү тандасын, эл татыктуусун шайласын. Ушул боюнча иш-аракеттерди көрөбүз, ушул боюнча иш-аракеттерди жүргүзөбүз. Биздин программабыз соңуна чыгып баратат. Мына ушул эле суроону мен сизге жолдоп, Сөөлбек мырзанын программабызды жыйынтыктасак, шайлоо маселеси канчалык деңгээлде уюштурулуп жатат? Биз өзүбүзгө коюлган бүт шайлоого даярдык иштерин кызуу жасап жатабыз. Бардык шарттарды түзүп берүү максаты коюлган. Шарттарды түзүп берип жатабыз. Жогорудагы айтып кеткендей, бул жерге биз адилеттүү болуп коюп беребиз. Эл кайсы кандидатын, кайсы партиясын тандаса, эл тандап берет. Биз адилеттүү ортодо элдин кызматын гана кылып беребиз. Сиздерге чоң рахмат, анда студиябызга келип маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Мен эске сала кетсем, бизде бүгүн конокто Аксы районунун Назаралиев айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинов Талантбек Эркинович жана Абай районунун Гүлчө айыл өкмөтүнүн башчысы Исаев Сүйөрбек Курманбекович болду. Ал эми программаны мен Самат Асипов алып бардым. Мен сиздер менен кийинки программаларга чейин коштошом. Эфирден алыстабаңыздар.